Маданият адам тарабынан анын жаратылышка, коомго жана өзүнө карата мамилесинин процессинде түзүлгөн реалдуулук. Тажап кеттим. Акылбек, эмне кылып жатасың? Эч нерсе? Сага сабак кызык эмеспи? Абдан кызык. Укмуш кызык. Жүрүм-турум нормалары мораль жана нравалуулук түшүнүгүндө берилет. Эй, Акылбек, Билимбек мына. Салам, Билимбек. Ой, муну ким кылды я? Мен. Эмне экен? Эх, Акылбек, маданиятка үйрөнгөн эмессиңби? Эмне? Маданий жүрүм-турум. Азыркы балдар канчалаган жаман нерселерди жасашат. Түкүрүнүшөт, кийим кечесин, оюнчугун чачышат, башканыкын тартып алышат. Жада калса жаман сөздөрдү сүйлөшөт. Сен маданияттуу жана тарбиялуу адам болгуң келет да, туурабы? Албетте каалайм. Анда сен 3М эрежесин билишиң керек. Бул эмне болгон мыйлар? Сүйлөшүү маданияты, ишмердүүлүк маданияты жана саламаттык маданияты. Алар тууралуу укпаптырмын. Бу кандай? Сен жүздү, колду жана кийимди таза кармаш керектигин уктуң беле? Мен муну билем. Бул деген саламаттыктын маданияты болуп эсептелет. Тамак ичкенде кагаз майлык колдон, күн тартибин сакта, дене тарбия менен машык. Маданият деген саламатсызбы же жакшы барыңыз деген деп ойлоптурмун. Бул сүйлөшүү маданияты. Сүйлөшкөндө сылык кайрылуу керек, сөздү бөлбөй, уга билүү керек, мобилдик этикетти сактоо зарыл. Телефон менен дагы сүйлөшкөндү билиш керекпи? Албетте, мобилдик этикеттин өзүнүн эрежелери бар. Коомдук жайларда телефондун үнүн азайтуу же такыр добушсуз режимге коюу керек. Телефондун добушуна жакшы гана оондорду колдонуу туура. Башкаларга таң эрте же абдан эле кеч чалууга да болбойт. Туура. Алар балким укташты. Дагы башка бирөөнүн телефонун карабаш керек. Жана өзүңдүкүнөн башка телефонго шыңгыр келсе, алып жооп бербеш керек. Башкалардын СМС билдирүүлөрүн окубаш керек. Жана уруксааты жок фотосүрөттөрдү жана видеолорду көрбөш керек. Бул жакшы эмес. Эл каалабай турса деле жөн эле аларды сүрөткө тарткан да болбойт. Бул түшүнүктүү. Ал эми маданият ишмердүүлүгү деген эмне? Өзүңдүн жумушчу ордуңда тартипти сакта. Окуу китептери менен буюмдарга абайлап мамиле кыл. Чачылганды жыйнаш керек. Ой, мен партага сүрөт тартпадымбы? Көрдүңбү? Бул маданияттуулукка жатпайт. Оба, мен туура эмес кылыптырмын. Эмне кыласың? Сабактан кийин калам, жана бардык сүрөттөрдү өчүрөм. Сонун болот.